Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, элдик каналда Замандаш ток-шоу программасынын кезектеги чыгарылышы. Кыргыз Республикасы башка мамлекеттерчилеп, кайсы бир деңгээлде өзүнүн кем байлыктарын же болбосо өндүрүшүн өтө көп өнүктүрүп иштетип жибербеген менен социалдык саясаттын негизги приоритеттик багыты билим берүү болуп эсептелет. Дал ушул тандап алган социалдык багытты канчалык деңгээлде өнүктүрүп жатабыз деген нерсе бүгүнкү күндө коомдун негизги көйгөйү. Мына ушуга байланыштуу биздин бүгүнкү темабыз: эмне үчүн мектеп окуучулары мектепке кызыгуусу аз же билим берүү начарбы деген теманын айланасында сүйлөшмөкчүбүз. Албетте, коомдогу мындай маселелерди бир киши, же болбосо бир журналист, же болбосо жаштар отуруп талкуулоочу маселе эмес. Ага сөзсүз салмактуу пикирлер керек. Дал ушуга байланыштуу программабызга биз сый-төр конокторду, тагыраак айтканда эксперттерди чакырганбыз. Анда эмесе эксперттер менен тааныштырып өтөлү. Нурумбетов Балтагул Аттокурович, тарых илимдеринин доктору, профессор. Изатбек Берхмухамбетов, Ош шаардык жаштар комитетинин жетектөөчү адиси. Жана ошондой эле Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Бектурсун Көкөнов агайыбыз. Анан албетте өз мезгилине, өз коомдук өзгөрүүлөргө кайдыгер карабаган, келечек биздин колдо деп ишенген мектеп окуучуларынан түзүлгөн активдүү аудитория. Анан бүгүнкү күндө ошол аракеттерди сиз көрүп жатасызбы? Эми бул суроого бир кеңирээк жооп бериш үчүн ар бир замандын билимге болгон, турмуш тиричиликке болгон, жаштарга болгон өзүнүн талабы бар да. 90-жылдардын башталышында республикабызда ошо областтардын ичинен Ош областы чынында эле эл журттун бардыгы билет. Ошол алдыңкы орундарды ээлеп келгени талассыз. Эмне дегенде бул бир олимпиада маселесинде эмес. Жалпы окуу тарбия ишин жүргүзүүдө, мугалимдердин сынактарында, окуучулардын олимпиадалык сынактарында, жалпысынан алганда окуу тарбия ишин жолго коюуда ошо республикада биринчи, экинчи орунду алып келип жүрчү да. Мына ошолордун ичинен Кыргызстандын билим деңгээли бүгүнкү күндө өтө төмөн деген сөздөр айтылып жатат. Бирок Казакстандын билим деңгээли эмне себептен мынчалык жогору болуп турат? Себеби алар деле биз менен бирдей учурда алар деле тарабадыбы? Демек бул жерде ошол мамлекеттик бийлик органдарда иштеген адамдардын кайдыгер карагандыгы, жаштарды кайдыгер карап аткандыгы. Эгерде алар ушунчалык мамлекет үчүн, жаштар үчүн иштей турган болсо, анда биздики Казакстандан балким ашмактыр. Ушул сөзүңө жоопта азыр биздин мамлекет саясат ушундай жүрүп атат. Оңдоп түзөө иштер үчүн ата энелерден акча алууну токтотту, туурабы? Ушуну мамлекет каржылап атат. Кичинекей класстагы окуучулар ачка калбасын, ушулар билимдүү болуп, курсакты эмес билимди ойлонсун деп чай уюштурулду. Кам көрүлүп эле жаткандай, балким окуучулардын өзүндүгүнө болуп жүрбөсүн. Бул жактан бул жерге бир гана окуучулар эмес, аларды тартып турган мугалим жана алардын үй бүлөлүк абалы дагы пайда зыяны тиет да. Себеби дегенде, анткени эгерде бир үй бүлө жакын жашай турган болсо, ошол үй бүлөдө жашаган окуучу сөзсүз түрдө барып акча табыш керек болот. Демек анын окууга болгон кызыгуусу жоголот дагы, акчага болгон кызыгуу артат дагы. Ошонун негизинде бул жерде ошол баланы окуусу калып атат. Жана бир гана окуучуларды, ошол окуучулар окуй турган мектептерди гана көңүл бурбастан, биздин мамлекеттик бийлик ошол окуучуларга багыт көрсөткөн, келечекке жол ачкан мугалимдер жөнүндө дагы кичине кам көрүп койсо жакшы болмок. Тагыраак айтканда айлык акыларын көтөрсө. Себеби биздин мамлекет башка мамлекеттерге салыштырмалуу мугалимдер эң аз айлык акча төлөнөт. Мен ойлойм, ушул биз окуучулар көбүрөөк күнөөлүүбүз да ушул нерсегечи. Себеби дегенде эжекелердин бардыгы мындай жакшы билим берүүгө жана мындай окуучуну кызыктырууга аракет кылышат. Мына окуучулар эмне кылат? Сабакка келет. Сабакка келип качан мындай коңгуроо болот, качан үйгө кетебиз деп отурат. Анан үйдөн мектептен чыкканда үйгө барбай башка жактарга барышы мүмкүн. Компьютердик клубтарга барышы мүмкүн же болбосо бильярд оюндарга, азарттык оюндарга өтө берилип кетти да. Мисалы ата энелер дагы балдарын ар бир эмесин убактысын баягындай көзөмөлгө алыш керек да. Сөзүңөр каралды да ушул жерде окуучулардын өздөрүнө мен кайтарып сурай берейин.
Мындан 10 жыл, 15 жыл илгери чабан, жылкычы деген кесиптер болгон. Ошолордун ата-энелери деле сакманды багыш үчүн балдарын үйүнө таштап эле, кароосуз эле, мисалы 1 ай 2 айлап эртерээк жайлап кетип, анан балдар өздөрү калчу. Ошол мезгилде деле сабакка барбай коюу фактору жок эле. Балким бүгүнкү күндө окуучуларга дагы бир нерсе себеп болуп жүрбөсүн. Билимдүү эмес, билимини башка бирөөгө жеткире алган билимдүү депчи. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз 5 жыл окуп, ошол кийинки жаштарга билим берейин деген максаты келип туруп эле Россияга барып акча таап келишке дагы бурулуп кетип атат. Мамлекет башчыбыз тарабынан, мамлекетибиз тарабынан ушундай жолдорго бардырбоо үчүн атайын депозиттик 3 жылдык немелер дагы берди. Айыл жерлерине барып иштеп, ошол Россияга барып кыйналып таап келбей, ошол билимини жаштарга берип ушул жерде эле таап алсын деген. Бул маселеге менимче башкача караш керек да. Мына 40-жылдарды алалы. Биз 50-жылдар окуп калдык да. Мектепте окуу китептери такыр жок мезгилде. Кийим кечебиз такыр начар эле. Тамак аш согуштан кийинки мезгил жесең бир нан жеп, жебегениң бая загыранан деп коет эле, жүгөрүнүн нанынан жеп алып туруп мектепке барып окучубуз да. Бирок мектепке кызыгуу, окууга кызыгуу, окууну окуйм деген кызыгуу бир башкача эле да. Эмне үчүн? Мен окубасам адам болбойм деген түшүнүк бар эле. Компьютердик оюндарга кызыгып, ошо DVD-лерге кызыгып, баягы ошол мисалы азыр ошол китепти окугандан көрө бизге дисктен көрүп алган ыңгайлуу деп ойлошот да, ошо дисктен эле көрүп алышат да. Мисалы ошо Айтматовдун кинолорун деле чыгарып аларын көрүп алса болот да. Ошол техниканын өнүккөнү бул адамды мындай жалкоо кылып баратат дегеним да мен. Окуучуларды ошо кызыгуусун эме кылбастан бул мындай оңой жолун издей баштайт да. Ар бир окуучучу. DVD-ни ким алып берет бизге? Клубтарда жана айтып атпайбы, бильярдка барат, бош болгондо игральный клубтарга барышат деп туруп, ошол жерлерде ушул балдар менен кошо чоңдор да отурушат да. Ошолорду кандайдыр бир окуу мезгили бар. Мисалы ойной турган мезгил бар, мейли ата-энеси жок, саат окуудан чыккандан кийин барып тамактанып алып келип 1 саат 2 саат ойносун дагы, андан кийин саат 5-6дан кийин ошол клубтардан жана жаш балдарды чыгарып барып сабагыңды даярда деген көрсөтмө бере турган бизде дагы ошол адамдардын өзүн да тарбиялаш керек болот атпайбы. Ар бир көйгөйдү ар бир адам өзүнө өзү түзүп алат десек болот да. Себеби коомчулукта болуп жаткан баардык терс көрүнүштөр бул ким жасап атат? Бизге же чет жакадан келип жасап берген жок, ар бир адам өзү жасап атат. Окуучулар гана эмес, ошол жерде сабак өтүп жаткан мугалимдер дагы колдонушат да. Ошондуктан окуучулар аларды көргөндө сабак учурунда алып мен азыр деп чыгып кеткен учурлар болот да. Ошондуктан окуучулар аларды көрүп, эжеке көтөрсө мен көтөрө албаймбы, эжеке сүйлөшсө мен сүйлөшө албайм деген ойлор келет дагы. Ошон үчүн ар бир окуучу өзүнө мындай телефонун даже ошол эме үнүн өчүрүп койбостон беймарал көтөрүп отуруша берет да. Окуп жүргөн мезгилде алдыңа мугалим чыкканда тим эле ушунчалык урматсый менен саламатсыз багай деп кийип бараткан баш кийимин чечип алып, саламатсыз багай деп туруп анан кийин кетчү. Коомдогу ошол айылдагы адамдар дагы мугалим келатканда ой агай келатат. Жаш болобу, кары болобу, мугалимге ушунчалык урматсый күчү болчу да. Азыркы кезде мугалим өзү бир жардамга муктаждай акыбалга түшүп калган да. Мына жакында эле телевизордон бирөөнү көрсөтүп атат. Келип окуучусун бир мындай уруп койгон экен, бүт республикага даңгаза кылып жана шордуу мугалимди. Айыбын кетирип, ушундай абийирин ачып, мындай кылып койду деп мугалим окуучулардын психологиясын анализдеп көрүш керек да. Канткенде ушул окуучуну сабакка кызыктыра алам деген суроону өзүнө коюп, анализдеп көрүш керек. Жана ошол окуушуга карата сабак өтсө жакшы болмок деп айтат элем. Мисалы үчүн коррупция себеп болушу мүмкүн деп ойлойм да. Себеби дегенде мисалы үчүн азыр биз улуу жаштагы мугалимдер өтө сыйлайбыз да. Себеби алар совет мезгилинде окушкан. Билебиз, ушу совет мезгилинде мында университетке кириш канчалык кыйын болгон, алар канчалык кыйынчылык менен окуп, анан ушул даражага жетишкен да. Ал эми азыр жаңы келген мугалимдерибиз болсо, биз өзүбүз көрүп турабыз да, коррупция жолу менен бүткөн. Алар биз билебиз кандай билим. Ылайым биздин мамлекетибизде билимдүү, илимдүү, келечектүү жаштардын дайыма ыйманы коштоп жүрсүн деген тилек менен бүгүнкү программаны жыйынтыктамакчыбыз. Сиздер Замандаш программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар демекчибиз.